Чегаранын чегинде мекен тынчтыгын сактоо милдетиндеги чегарачылар ушул жылы түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгын белгиледи. Бул жылдар аралыгында канчалаган көчүрмөн ийгиликтүү кызматын аркалаган чегара кызматкерлери быйылкы жылда да ыйык милдеттерин татыктуу аткара алышты. Ар кандай кырдаалдарда мамлекеттик иш-чараларда ата журттун коопсуздугун сактоодо чегарачылар биринчи кадам таштайт. Алар мекен чегиндеги көчүрмөн кызматында жана көзөмөл өткөрүү жайларында күн-түн татыктуу кызматта турушту. Анын натыйжасында бул жылы чегара тармагында олуттуу мыйзам бузуу катталбагандыгын белгилеге түгү болот. Чегара маселесин чечүү, тагыраак айтканда өлкөбүздүн жетекчилери тарабынан демаркация, делимитация жүргүзүүнүн натыйжасында мындан аркы чегарачылардын кызматынын жеңилдешине мүмкүнчүлүк берилди. Акыркы 3-4 жыл аралыгында айрыкча чегара кызматынын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына карата аскер кызматкерлерди ар тараптуу социалдык жана моралдык колдоого алуу демилгеси мамлекеттик деңгээлде активдүү жүргүзүлдү. Кыргыз армиясынын күчүрмөн жөндөмдүүлүгүн арттырууга, мекен коргоочулардын жашоо шарттарын жакшыртууга бардык күчүбүздү жумшап жатабыз. Мындай камылгаларды мындан ары дагы уланта беребиз. Чегарабыздын коопсуздугун камсыз кылууда материалдык базаны чыңдоого сатылып алынган техникалардын күчүрмөн мүмкүнчүлүктөрү өлкөбүздүн эгемендигин коргоо максатындагы машыгууларда гана колдонулат деп ишенем. Мен ар дайым айтып келем, Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн өлкө. Мындай колдоолордун негизинде улуттук коопсуздук мамлекеттик чегара кызматынын заманбап курал-жарактар, сооттолгон техникалар менен камсыздалып, аскерлердин кызматына жеңилдик берүүчү учурдун технологияларын колдонууга толук кандуу шарттар түзүлдү. Заманбап техниканы колдонуу менен чегарачылар ыкчам кызмат өтөөдө билим жана кесипкөйлүк тажрыйбасын арттыруу алкагында бир топ окуу иш-аракеттери да жүргүзүлдү. Мындай шарттардын түзүлүү негизинде Кыргыз армиясы Борбор Азия арасындагы аскер тармагындагы алдыңкы орундарына жетише алды деп айтууга да болот. Бутага чейинки аралык тикелей 8 мурак, шамалдын багыты 0, бурч 6. Даяр болсоңуз ата бериңиз. Бутаны көрдүм. Атып атам. Жок кыйынбы. Чегара кызматынын эң сыймыктуу жана күчүрмөн Бөрү Атайын багыттагы отрядынын кызматкерлери да заманбап курал-жарак жана толук кандуу шарттар менен камсыздалган. Буга чейин душмандарды өзүнүн сүрү менен сестенкен Атайын багыттын кызматкерлери учурда аскер ыкмаларын мурдагыдан да күчтүү күчүрмөн даярдыкта жүргүзүү менен кандай гана кырдаал болбосун туруштук берүүгө даяр. Жаңы техникалардын саны эгерде мурда 10-15% артта турса, азыркы учурга жаңы техниканын, жаңы технологиянын пайыздуулугу 75-тен бийик десек болот да. Себеби ар бир аскер кызматкеринин өзүнө бекитилген курал жарагы, аспабы азыркы заманбап
заманбап согуштукка ылайык жашкан заманбап аскердин стандартына туура келет десек болот да. Башка мамлекеттерде, чет өлкөлөрдө, например, НАТО стандарт деп коюшат өздөрүндө. Ошонун стандартына туура келгенге аракет кылат да. Биз да азыр өзүбүздүн Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө жоокерлердин стандартын чыгарып жатабыз. Азыркы учурда жаш адистердин саны көбөйдү. Жаш офицерлердин саны ичинен техникага болгон көз карашы, техникага болгон оңдоо түзөө иштерин жүргүзө турган специалисттердин саны көбөйдү. Азыр Кыргызстандын өзүндө эле баю аскери техникалар, аскери унаалар өзүздө оңдолуп чыгып атат. Андан сырткары даже өзүздө ошонун мондай айтканда өндүрүп чыгаруу жолго салынган. Азыркы кезде чек ара эле кызматында эмес, Коргоо министринде, башка күч түзүмдөрүндө өзүнүн штатына ылайык техникалары бардык оң абалда и согуш жүргүзгөнгө даярдыгын билем, жана ал нерсе мени кубандырат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара ведомствосунун көзөмөл өткөрүү жайларында жасалма интеллект менен күрөшүү жана аткезчилик жүк алып өтүү, мыйзамсыз иш-аракеттерге бөгөт коюу, алдын алуу кызматтары да бир топ жолго коюлду. Көзөмөл өткөрүү кызматынын чек арачылары эки тараптуу иш алып баруу натыйжасында алгылыктуу кызматтарды аткарып келишет. Чек ара кызматында кызмат кылуу бул өтө жооптуу жана сыймактуу кызмат болуп эсептелет. Чек арачылар кыйынчылыктарга карабастан, бийик тоолуу шарттарга, ысык суукка карабастан өздөрүнүн милдеттерин так жана туура аткарат. Эң биринчилерден болуп, мамлекетибиздин коопсуздугун, бейпилдигин, тынччылыгын сактоого жумшалган. Ошол ишиңиздерде бекем болуп, ишиңерди так аткарат деп мен терең ишенем. Чек арачылардын жоопкерчиликтүү кызматы эске алынуу менен өлкөбүздүн көптөгөн аймактарында курулуш иштери жүргүзүлүп, толук кандуу жана оңдоп түзөө аракеттеринин негизинде кызматтык имараттар, жашоо шартына ыңгайлуу турак жайлар, спорт залдары, балдар бакчаларына чейин бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Мындай кубанычтуу көрүнүштөр менен эле чектелбей, ар кандай кырдаалдарда аскер кызматкерлеринин үй бүлөсү, баш калкалоочу атайын жайлар, андан сырткары чек арачылардын үй бүлөсү менен эс алууга жана ден соолугун чыңдоо үчүн Ысык көл аймагындагы пансионат толук кандуу реконструкцияланды. Каракол шаарындагы Байсары уулу Кыдыр аке аскер бөлүгү 1962 жылы түптөлүп, ушул күнгө чейин көңүл бөлүнбөй келген эле. Жакында толук кандуу капиталдык оңдоодон өттү. Кытай Республикасы менен чектеш бедел чек ара тозоту да пайдаланууга берилди. Жалпысынан алганда быйылкы өтүп бараткан жылда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматына берилген колдоолор аскер кызматкерлерине дем берип, мекен чегинде жоопкерчилик менен кызмат өтөөсүнө өбөлгө болду.
Внимание, дверь работает. Держать то! Пошел. эки миң жыйырма төртүнчү жылы кыргыз милициясынын кылым тогушкан жылы белгиленгени коомчулукка белгилүү. Ички коопсуздук Ички иштер министрлигинин аскер кызматкерлеринин негизги милдети. Аталган багыттын кызматкерлери коомдук коопсуздукту камсыз кылуу, жарандарды кылмыштуу жана башка мыйзамсыз кол салуулардан коргоо боюнча кызмат өтөшүүдө. Башка аскер бөлүктөрдүн катарында акыркы жылдары өздүк курамдын кызмат өтөө шарттарын жакшыртуу боюнча да зор иштер аткарылды. Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин аскер бөлүктөрү аскердик техникалар менен камсыздалды. Мындай колдоого алган санаалаштардын катарындагы Түркия Республикасынын Ички иштер министрлигинин өкүлү Абдуллах Долек баштаган топ ушул жылдын ноябрь айында материалдык техникалык жардамдарды Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин кол башчысы Дамир Алыбаевга тапшырды. Белгилей кетүүчү нерсе, Түркия Республикасы менен ички аскерлерибиздин кызматташтыгы бир канча жылдардан бери тыгыз уланып келе жатат. Ал эми чет өлкөлүк аскер кызматкерлери менен тажрыйба алмашуу максатында бир катар мамлекеттерде өткөрүлгөн машыгууларга катышуу менен ийгиликтерди арттырып келишет. Муну менен эле чектелбей, Бишкек шаарындагы аскер бөлүккө келген конокторду тосуп алууга мыкты аракеттер көрүлдү. Атай кетсек, Индия өлкөсүнөн келген аскер өкүлдөрү ички аскерлердин кызматкерлеринин аскер даярдыктары менен жакындан таанышып, жогору баа беришти. Кыргыз милициясынын 100 жылдыгына карата ички аскерлердин түзүлгөн юбилейи да салтанаттуу белгиленди. Бул даталуу күндөргө карата Борбор шаарыбызда Баткен, Ош, Жалал Абад жана башка аймактардагы аскер бөлүктүн кызматкерлери 100 чакырым аралыкка жөө жүрүш, ошондой эле спорттук бир катар иш-чараларды өткөрүштү. Майрамдык салтанаттар менен катар кызматын мекенге арнап курман болгон баатырларды эскерүү жана өмүрүн ички иштер министрлигинин ички аскерлер бөлүгүнө арнап үлгү болгон эмгеги сиңген офицерлердин, ардагерлердин кызматтары да унутта калган жок. Ошондой эле өлкө аймагында бир катар эстеликтер, аскердик тарыхый музейлер оңдолуп түзөлүп, куралдаштарынын жаркын элестери эскерилди. Аны менен катар Баткенде жаракат алган жана курман болгон аскер кызматкерлеринин үй бүлөсүнө Ички иштер министри Улан Ниязбеков тарабынан батирлердин ачкычы да тапшырылган. Ички аскер бөлүгүнүн кызматкерлери Кыргыз милициясынын 100 жылдыгына арналган маданий иш-чараларга да активдүү катышты. Алардын бири аскер аралык Кыргызе 2024 Сармелден сынагында коомубуздун сакчылары көп кырдуу таланттарын тартуулашты.
милициянын 100 жылдык мааракесине арналган парадка даярдыктар зор дем менен өткөрүлүп, кыргыз милициясы менен коомчулуктун ортосундагы байланышты чыңдоо аракеттерине да көңүл бурду. Майрамдык парадта аскер кызматкерлери жана аскер техникаларынын жүрүшүндө ички аскерлер өздөрүнүн артыкчылыгын көрсөткөнлүгү үчүн жетекчилик тарабынан жогору баа берилген. Аятта ички аскерлеринин атайын багыттагы 7708 аскер бөлүгүнүн парадтык тизими. Парадтык тизимди Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин атайын багыттагы 7708 аскер бөлүгүнүн командири полковник Етигулов Кубаныч Төлөгөнович жетектеп өтүүдө. Борбордук аянтта Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 7705 аскердик бөлүгүнүн парадтык тизими. Парадтык тизимди Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 7705 аскердик бөлүгүнүн командири полковник Темирзаков Улан Абдилатович жетектеп баратат. Ички тартип сакчылары жергиликтүү шайлоодо жана өткөн жумада өткөрүлгөн курултайда да күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөштү. Аны менен катар алдыдагы майрамдык салтанаттарда коомчулуктун күнүмдүк турмушундагы коопсуздукту камсыздоодо ыйык милдет өтөп жатышат.